Таза суу өмүр булагы Ош облусунун Алай районунда Корул айыл аймагында айыл калкын ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча чоң иштер башталды. Корул айыл аймагында мурда сатылып кеткен балдар бакчасы кайрадан бөбөктөргө кайтарылууда. Мал чарбасы менен гана жашаган корулдуктар эми балчылыкка өтө башташкан. Негизи 4 айылдан туруп 8000ге чукул кал жашаган Корул айыл аймагы тоолуу Алай районундагы таза сууга зары айыл өкмөттөрдүн бири. Абалкы союз мезгилинен бери таза суу дегенде ак эткенден так эткен королдуктар ичүүчү сууну мурда ат эшек менен ташып келишсе, соңку жылдарда менчик унаалар менен алып келүүгө түшкөн. Айыл кеткенде айыл биригип акча жыйнап 5-6 чакырым алыстагы булактардан Кытай шлангысы менен суу алып келишкен. Өлкө президентинин аймактарды өнүктүрүү жылдарынын негизин түзгөн айыл калкын таза суу менен камсыздоо программасы республика аймагында кенен кулаш жайылышы суу деп суусаган корулдуктардын өчкөн үмүтүн кайрадан тутандырды. Таза суу маселеси бизге аябай татаал болуп келди буга чейинчи. Бул таза сууга биз таза суу чыгарабыз деп акча чогултуп көргөнбүз өздүк салымдан. Онубузда ишке ашпады. Ушул убакка чейин таза сууга аябай кыйналып, алыс канча километрлеген жерлерден машиналар менен, аттар менен, башка ушинтип балдар көтөрүп кыйналып, кыштын бизде кышыбыз татаал болот да. Музда сайлардан суу издеп, малдар менен кошо суу ичкен күндөрүбүз болду. Бул биз таза сууну ушу мына чыгат деп үмүтүбүздү үзө баштадык элек. Чындыгында ушунча жылдан беричи. Бирок мынакей техникалар иштеп, көйлөп бар жогунча жанагы турбаларды коюп, неметкенде сүйүнүп кубанып отурабыз. Эгерде ушу суубуз ишке ашып калса, бар жок проблемалар чечилип калат деп ойлойбуз. Себеби суу да эң керектүүсү. Тазалыкты кылганда суу, иче турганыбызда суу болсо жашоо жок да. Таза сууга зар болгон Корул эли мурда бир эмес 2 рет акча жыйнашып, же суудан жок, же топтолгон акчадан жок кокуйлап да калышкан. Ошондуктан жаңы өкмөт айылдык кеңеш таза суу чыгарабыз деп демилге көтөрүшсө, сүткө бооз күйгөн эл суу курулуштарынын жумуштарын жүрүшүн өз көздөрү менен көргөн кезде гана араң ишенип отурушпайбы. Таза суу бул өмүр булагы дейт. Мына Кудай кааласа таза суунун жумушу жүрүп жатат. Мына өзүңүздөр жеринде көрдүңүздөр, жумуш жакшы жүрүп жатат. Президентибиз да ушу таза суу боюнча катуу демилге көтөргөн эле. Ошол Кудай буйруп, мына насип кылып, мына биздин Корул айыл жери да жумуш жүрүп жатат. Мына жеринде мына техникалары жүрүп, Кудай каалап насип кылса 2020 элдер бардыгы таза суу менен камсыз болуп, таза сууну ичип калат деген үмүттө турушат элдин баары. Корул элине таза суу жеткирүү үчүн бүгүн Дүйнөлүк банктан 69 миллион 360 миң сомдук каржы бөлүнүп, суу түтүктөрүн тартуу иши кызыган кез. Алай районуна караштуу Корул айыл өкмөтүндө аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата биздин Корул айыл өкмөттө дагы бир кыйла алгылыктуу иштер жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Ошонун бири Арис менен биргеликте долбоор түзүлүп, муну каржылоосу Дүйнөлүк банк менен каржыланып, тендер өтүп бүтүп, бүгүнкү күнү 2 айдан бери жумуш болуп жатат. Сметалык баасы 69 миллион 361 миң 60 сомду түзгөн. Бу да 2 лоттон түзүлүп, Корул айыл өкмөтүндө 3 айылдан турат. Ар бир үйдө тек гана көчөдөн чыкпастан, ар бир үйдүн өзүнө шаардагыдай үйдүн ичинен иче турган кылып, мына колодестен ичкери үйдүн ичине киргенде сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн буларда атайын колодестин ичинде акылдуу эсептегичтерди, мындайча айтканда учетчиктер коюлуп, буну тарифи кеңеш тарабынан бекитилип, элге суу менен Кудай кааласа 100% камсыз болот. Ошо менен биргеликте бунун куруш эле эмес, эртеңки күнү келечекте буну сактап калыш үчүн атайын айыл өкмөтүнүн алдында
Арал таза суу муниципалдык ишканасы түзүлүп, буда Кудай кааласа 5 адам иштеш керек. Директору, контролеру, сантехниги, бухгалтери болуп. Бүгүнкү күндө муну 3 адам иш менен камсыз болуп иш алып барып атат. Элге түшүндүрүү иши жүрүп, айылда ар бири өзүнүн үйлөрүнө ушул сууну алып кирүү иштери жүрүп жатат. Аймактарды өнүктүрүү жылынын шарапаты менен Тоок оюнундагы Корул айыл аймагында бүгүн таза суу тартуу жумуштары кызуу күч алган. Курулушчулардын убадасы боюнча 2020 жылдын этегинде таза сууга зар Корул эли ичүүчү суу менен толук камсыз болмокчу. Таза суу маселеси чечилип жаткан Корул айыл аймагында элдин эчен жылдардан бери топтолгон социалдык курч көйгөйлөрү арбын. Жалпы билим берүүдө мектептердин эскилиги болсо, мектепке чейинки тарбия берүүдө балдар бакчаларынын аздыгы, аймактарды өнүктүрүү жылдарынын алкагында айыл өкмөт, айылдык кеңеш депутаттары дал ушул балдар бакчаларын курууну башкы планга коюшкан. Балдар бакчасы өтө тартыш. Корул айыл өкмөтүндө 3 айыл турса, 3 айыл 8000ге жакын калк болсо, анын ичинен бир гана айылыбызда, Кеңжил айылыбызда гана бир бала бакча бар. Калган 9 булак 1-майдагы айылдагылар ушу Кеңжилгага жакын айыл өкмөттөргө ушу балдардын келечеги үчүн садиктерге алып барып биздин ушундай муктаж эле. Бүгүнкү күнү ушул аймактарды өнүктүрүү жана санариптештүү жылында эң көйгөйлүү маселе болуп отурган ушул балдар бакчаны мына өзүбүздө эскиден бала бакча болуп турган учурда. Андан кийин союз таркап кеткенден бул бала бакча токтоп, андан кийин ал ФАП эмкана болуп иштеп келген. Эмкана болуп иштеп келген, анын мунун 3/1 бөлүгү ошол учурда менчиктештирилип кетип, жеке менчикке берилип кеткен эле. Анан ушу жеке менчикке берилип кеткен атайын демөөрчү өзүбүздүн ушул айылдагы тургундардан Сулайман Бакыт деген агабыз демөөрчүлүк кылып ушуну 500 000 сомго сатып, өкмөттүн балансына өткөрүп берип, Кудай кааласа ушул бала бакчаны 9 булак айылына капиталдык ремонтко өткөрүү боюнча тендер өтүп 5,5 миллиондук Корул айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен 5,5 миллионго ушул бүгүнкү күндө бүткөрүлүп атат. Бул жердеги ФАПты атайын Корул айыл өкмөтүнүн ушу бюджетин 2017-18 жылдарда үнөмдөө калып акчасын бүтүрүп, 18 жылдын күз айларында бүттү эле, 19 жылдын май айларында ошол эмкананы атайын 9 булак айылына берип, ишке берип, бул жерди бошотуп, анан ушул балдар бакчасын уюштуруп атабыз. Кудай кааласа бул болсо, ошондо биздин Корул айыл өкмөтүндөгү балдар бакчага болгон муктаждык бир аз болсо да кичине чечилди деп ойлойбуз. СССР кезинде балдардын шаңдуу күлкүсү жаңырган бул жай бүгүн айыл өкмөттүн өздүк бюджетинен 5,5 миллион сом каражат бөлүнүп, тендерден уткан ишкана, имаратты толук капиталдык оңдоп сөйдөн өткөрүп жаткан кезде. Бул балдар бакчасы ишке түшсө, 9 булак айылынын 60 наристеси балдар бакчасын атташат. Корул айыл аймагынын ушундай көйгөйлүү маселелерин чечүүдө айыл өкмөт аппараты менен айылдык кеңештин эриш аркак бирдиктүү аракети эмеспи деген суроо туулбай койбойт. Анткени айрым айыл аймактарда айыл өкмөт менен айыл кеңештин депутаттарынын ыркы келбей, көпчүлүк иштер убагында аткарылбай, аксап келгенин байкап эле жүрбөйбүзбү? Өкмөт менен айылдык кеңеш биргелешип маселе чечмейинче эч бир иш жылышы мүмкүн эмес. Жылышы мүмкүн эми солгун, андай мындай болушу мүмкүн. Ошондуктан депутаттар өкмөттүн жөлөөчүсү, таянычы болуп иштегенде гана айыл өкмөтүнүн иши алга жылат. Маселен, жолдорду көп жерин тосуп алышкан эл огородунча коюшуп, тамаркаларын. Анда депутаттар кошо жүрүшүп, иштешип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, жолдорду чоңойтуп, маселен, дагы бир айыл арасында түшкөн маселелер боюнча арыздар келет, жолсу өтүнүчтөр келет, ошолорду аткарып келатат. Анан эми депутат шайланганда деле биз адамдар эми түшүнүп баратабыз. Өзүбүздөн болсун, газета ушул жарайт деп жакшы сүйлөп койсо эле, ошону шайлап алган депутаттар дагы арасында келип калат.
Алардын тили гана бар, иши жок. Кээ бир патриот жигиттер бар, иши менен көрүнөт. Анан ушундай депутаттардын ынтымакчылыгынан, депутаттар менен өкмөттүн биргелешип иштешкенинен ийгиликтер жаралат. Айтмакчы, быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариттештирүү жылында Корул айыл өкмөт аймагында да бир топ жумуштар жасалган. Айыл өкмөт жалпы билим берүүчү мектептер интернетке туташтырылып, айыл аймагындагы мурдагы таза коомдун интернет көркөлөрү иш жүргүзүүдө. Биз таза коом маалыматтык көркөсү ушул айыл жерлеринде райондун калктарды районго убара кылбастан жеринде чечүү максатында бул жерде биздин кызматыбыз ар бир балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ОМЕИС, жеке идентификационный номер жана ошондой эле 16 жаштан жогоркуларга жана мөөнөтү бүткөн жарандардын паспортторун алмаштырып берүүгө 1 айлык мөөнөттүн ичинде алмаштырып берүү жагы каралган биздин кызматта жана ошондой эле дүйнөдөн өткөн адамдарга өлгөндүгү тууралуу тастыктама күбөлүктөрүн берилет бизден. Корул айыл аймагынын калкынын негизги тиричилиги мал чарбасы. Жер шарты малга ыңгайлуу болгондуктан мал башы жылдан жылга кескин өсүп жатат. Бирок мал багууда бүгүн сандан сапатка өтүү, асыл тукум мал чарбасын көбөйтүү азырынча ойдогудай эмес. Ошого карабай, соңку кездерде корулдуктардын малды бордоп семиртүүгө көбүрөөк ыкк кое баштагандыктары кубандырбай койбойт. Азыр канча баш бар аба? Азыр 22 баш. 22 баш, а? Мыналар канчадан түштөй мама ушулар? Эми бу жерде ар түрлүү ба. Мен эң төмөнү 47 миң. Асты 65 миң. 65 миңге мына ул кара. Шул кара, ана ул 60 миң. Шундай бардыгы разный баада, бардыгы бир баада эмес. Бир жылдык кирешеңиз канча болот эми ушуларды багып сатканда орточо? Орточо киреше миллиондон ары болот го. Миллиондон ары болуш керек. Тазасы. Таза киреше. Ооба, таза киреше. Эми булардын саткан жемден тутасыдан тышкаргысы. Фермер айткандай, малды бордоп семиртүүгө анын уулу шыктуу. Анын келечек пландары, максаттары жогору. Дагы келечекте пландарыбыз биздин ошо мына аңгус башка мына Алтайский Россиядан, Казакстандан алып келген өгүздөрдүн пардаларынан алып келип, Кудай калса Келдиргеден баштап ошол тарап жака өтөбүз. Былтыр жалаң 2 жашар эле, быйыл мына Кудандарга өттүк жалаң 3 жашарга. Келдирге Кудай калса эт багытындагылар ошо Алтайский пардаларга чоң пардаларга өтөбүз. Алардын эң минимальный берген эт багыты 500дөн максимальный 1 тоннага чейин берет экен. Мыналар канчадан берет? Булар азыр эң минимальный 280-290дан 350ге чейин берет булар. 350 килограмм. 350 килограммга чейин эт берет булар. Корул айыл аймагында бүгүнкү күндө 10дан ашык фермер малды бордоп семиртүүгө өтүшкөн. Алардын талабы өндүрүлүп жаткан этти сыртка экспорттоо. Бул үчүн район борборунда логистикалык борбор катары эт комбинаты курулса деген чоң тилек үмүттөрү бар. Биз кеп кылып жаткан Корул айыл аймагында соңку убактарда аз чыгым жумшап көбүрөөк кереше ала турган бала арчылыкта өнүгө баштаган. Мындай дасыккан бал челекчилердин бири Райымберди Алиев. 30 жыл болду ару кармаганма. Ар кыл аруларды кармадык башта, местный азыр мына Карпат породадагы аруларды карап атабыз. Карпат породадагы мындай болот, бул Карпат породадагы. Кышка карата мындай бир тамактарды беребиз, андан кийин мындай полоска илебиз. Азыр бир көпчүлүк учурда жакшы сапаттагы асалды алыш үчүн антибиотик деген бар. Ушу антибиотик дары менен эметпей бир башкача бир био чөптөр менен же болбосо полоскалар менен дарылап атабыз. Бул Карпат тукумундагы арыларыбыздын берки арылардан айырмасы кандай да? Айырмасы булардын тили узун болот экен. Бул Карпат арулардын. Анан бул түшүмдүүлүгү көп чогулат экен. Азыр мындан аруларды эме кылабыз. Сапаты жагынан асалды көп топтойт экен. Уча турган жагына алысыраак учат. Бир 12 километр
аралыгында 5-6 километрден алыстыкта барып бал ташыйт булар. Берки арыларга караганда мунун түшүмдүүлүгү жогору болот экен, балды көбүрөөк топтойт экен. Баларчылыкка баш оту менен кирген бул инсан жакында эле Корулдук балчылардын башын бириктирген Акташ Тоба сели кооперативинде түзгөн. Жерибиз ушу аруу бакканга ылайыктуу экен. Ошон үчүн мунун азыр асал багып, түшүмүн алып, бал алып, ошол балды башка бир экспортко кылып өткөзүш үчүн кооператив түзүп атабыз. Кооперативдин негизги түзгөн максаты жалпы объемундай бир көп бал чогутуп, ошону бир качественный алып, мындай таза, антибиотиги жок дегендей, ушуларды алып туруп башка өткөзгөнгө кооператив өтө жакшы нерсе экен. Азыр эми кооперативде канча мүчө бар, бал челеңер канча болуп калды кооперативден? Эми кооперативде мен орто эсебинен алганда биринде 150 бар, биринде 100 бар. Ошондо 100дөн алганда азыр 8 мүчөбүз бар. 800 деп койсок болот. Андан кийин 10 чакты, 10-15ден 20ден кармагандар бар. Олорду мүчө эмес, азырынча олорго үйрөтүп атабыз. Олор дагы көбөйгөндөн кийин өзүбүздүн мүчөлөргө кооперативге мүчө кылып алабыз. Келечек максаттар кандай эми? Келечек максат ушу асал алып, көп өндүрүп, жакшы мамлекетибизге тапшырып, экономикасын көтөрөбүз деген ниеттебиз. Мына бүгүнкү күндө бал сатуу кандай болуп атат эми? Бал сатуу боюнча азырынча мына Ошто жаңы келген лаборатория ачылды. Ошолго бардык, ошол жерден сертификат алып, ошончо специальный башка бир асал ала турган фирмалар бар, компаниялар. Ошолор менен сүйлөшүп, мына Баялайдагы атай киришип атат, ортомчу болуп, ошолордун негизинде бал өткөзгөн атабыз. Азыр кандай болуп атат эми бал? Басы эми азыр 200, 190, 210, 230га чейин болуп атат. Килограмм, а? Килограмм. Мына биздин президентибиз Японияга жакында барды. Японияда кайта өзүбүздүн Кыргызстандын балын өзүбүздүн президентке подарка кылды. Бул деген сөз биздин Кыргызстандагы балдын сапаты өтө жогору. Биз эми келип эле ошо алган асалыбызды сертификат менен жакшы негизде сата албай атабыз. Ушу көйгөй маселеси чоң болуп атат. Жыйынтып айтканда, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылындагы Корулдуктардын арымдуу аракеттери бүгүн мына ушундай.